жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун тарабынан мондай семинарлар болуп, биз үчүн уюштуруп жаңы иш баштап аткандарга жакшы тажрыйба болуп атат. Ишиңиздерге ийгилик. Мондай бир тажрыйба алмашкан семинарлар көп болсо дагы биздин айылдар бири-бирибизден опыт тажрыйба алмашып, иштин алга жылышына чоң өбөлгө болду. Иш-чара менен башка айыл аймакта жүргүзүлүп аткан иш-чаралардын практикасын, теория практикасын көрдүк. Биз билбеген суроолорго жооп алдык. Буюрса ошо биздин айыл аймакта иш алып барабыз деп атабыз. Мен Кочкор айыл өкмөтүнөн келдим. Бүгүнкү семинар тажрыйба алмашуу Ысык көлдүн опыту менен жүргүзүлдү. Анан бул жерде бизге Кочкорго окшошу аябай Бостери айыл өкмөтүнүн таштандысы анан таза суусу экен. Бул жердин разницасы бизде муниципалдык ишкана таза суусу, буларда болсо ИСКАКБ экен. Анан иштери аябай кичине эле жете эле киши менен аябай алгылыктуу жүрүп атыптыр. Бирок таштанды тарифи 50 сомдон болуп, бирок ушул иш дагы аябай жакшы колго алыныптыр. Биздин Кочкор айыл өкмөтүндө таштанды 200 сомго бааланып, бирок 50 сомдон айыл өкмөтү тарабынан берилет дагы 150 таштанды муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан жыйналат. Анан ошондон айырмалар бердим. Андан тышкары бул жерде мага өзгөчөсү жана саркындуу суу менен иштөө болду. Мен ойлойм, эми бизде дагы Кочкорго аябай саркындуу суу менен иштөө мекемесин ачуу, ошол ишти жылдыруу керек деп. Чоң рахмат. Биз Кочкор районунун айыл өкмөт башчылары 2 күндөн бери ушул Ысык көлдө Чолпон Ата шаарында семинарда болуп атабыз. Семинардын негизги уюштуруучулугу абдан жакшы уюштурулуптур. Эң негизгиси биз башка райондор менен андан тышкары ушул жергиликтүү өзүбүз башкаруудагы ушул айыл өкмөттөрү менен жакшы ой пикирлерди алмаштык. Жасалган иштер боюнча терең бирибизге терең суроолорду беришип, жоопторду алдык. Эң негизгиси биздин ошол бардык эле айылдык аймактарда болуп аткан көйгөйлөр, ушул таза суу, тазалык боюнча азыр чечилбей аткан маселелерге алдын ала ошол проблемаларды жоюу үчүн жакшы иш-чаралар уюштурулуп маалымат алдыңыз. Маалымат алдык ошол боюнча. Семинар абдан жогорку деңгээлде өттү.